Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Экранда көрүп жаткан текст бул жөн гана текст эмес. Бул бир нече секундтун ичинде даярдалган сабактын иштелмеси. Бул сабакта мен сиздерге ушундай сонун сабактардын иштелмелерин 5 минутта жасап берүүчү жасалма интеллект жөнүндө көрсөтүп берем. Сабактардын иштелмелерин 5 минутта даярдап бере турган жасалма интеллекттердин бири бул ChatGPT. Мен сиздерге азыр ChatGPT'нин жаңы бир функциясын көрсөтүп берем. Буга чейин сиздер ChatGPT менен иштеп жүргөн болсоңуздар, ChatGPT'ден сураган бардык маалыматтарыңыздар, запростор бул жерде сакталып турат. Бир тема боюнча же бир багыт боюнча сураган запросторду улантып кетиш үчүн кайра ушул жерден издеп, жазып улантып кетүүгө болот. Ал эми мен сиздерге көрсөтүп бере турган жаңы функциясы бул проект деген функция. ChatGPT'нин бул функция колдонуучулардын ишин системага салып берет. Же болбосо сиз өзүңүзгө компьютерде бир папка түзүп алып, ошол папкага тиешелүү болгон файлдардын баардыгын ошол папкага салып иштеген сыяктуу эле бул жака дагы ошондой кылсаңыздар болот. Мен азыр бул жака жаңы бир проект түзүп көрөйүн. Ал үчүн новый проект деген баскычты басам. Ачылган терезеге мен өзүмдүн проектимдин темасын жазам. Мисалы үчүн сабактардын иштелмелери деген. Ушундай мен сабактын иштелмелери деген проект түздүм. Создать проект деген баскычты бастым. Бул жака биздин проект түзүлдү. Бул жерде проекттин аталышы, анан иконка турат. Ушу иконканы бир жолу басуу менен сиздер буну өзгөртүп алсаңыздар болот. Мисалы үчүн мен бул жака китептин иконкасын коюп коеюн жана түсүн жашыл кылып коеюн. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн проектиңиздерди багыттарына жараша ар кандай түстөр менен жасап койсоңуздар болот. Мисалы үчүн сабактарыңыздар боюнча материалдарды жашыл цветте, илимий изилдөө иштериңиздерди көк түстө, башка тармактарды башка түстөргө боеп, өзүңүздөргө ыңгайлуу кылып алсаңыздар болот. Мындан ары мен сабактардын бардык иштелмелерин ушул проект аркылуу түзөм, же болбосо ушул проектке кирип, ушул жактан жазып жүктөйм. Ошондо мен жөнөткөн запростордун бардыгы ушул сабактын иштелмелери деген проекттин ичинде сакталат. Мен сабактардын иштелмелерин бардыгын бирине бир окшош болуш үчүн алгач мен өзүмдүн бир сабагымдын иштелмесин үлгү катары бул жака жүктөйм. Бул жака сабактын иштелмесин жүктөө үчүн файлды бул жерден добавить файл деген кнопка турат, же плюс белгиси, ошону басабыз. Бул жерден добавить файл деген баскычты бассак, бизге мындай диалог терезе ачылат. Бул жерден сиздердин файлыңыздар кайсы жерде турган болсо, ошону көрсөтөсүздөр. Менде рабочий столдо сакталуу. Сабактын иштелмеси үлгү деген файлды мен жүктөйм. Ушул файлды тандап, открыть кнопкасын басам. Мен даярдаган сабактын иштелмеси үлгү катары жүктөй турган файлымды жүктөдүм. Эми мен сабактын иштелмесин түзүү үчүн бул жерге промпт жазам. Же болбосо сабагымдын иштелмелери кандай болуш керек экен деген. Мен промптту мындай кылып жаздым. Мен бир сабактын иштелмесин жүктөйм. Ошол сабакты анализдеп чык, бардык структуралар сакталуу менен мага мындай темада сабактын иштелмесин даярдап бер деген сыяктуу промпт жаздым. Азыр мага бул жаңы темада мен жөнөткөн сабактын иштелмесиндеги үлгүгө карап, жаңы сабактын иштелмесин даярдап берет. Мен азыр бул жактан запрос жөнөтүп көрөйүн. Отправить деген кнопканы басып. Мына мен сабагымдын иштелмесин даярдай баштады. Карап көр. Мына мен сабагымдын иштелмесин даярдап баштады. Байкап көрсөңүздөр, бул жерде адабияттар, электрондук ресурстар деген бөлүмдөр чыкты.
Буну кайсыл жактан алды десеңиздер, буну мен жөнөткөн файлдагы бар адабияттардын тизмесин, ошол файлда бар электрондук ресурстардын тизмелеринен алып, ушул темага ылайык келгендерин ушул жерге коюп берди. Өткөн файлга окшош структурада сабактын иштелмеси даяр болду. Мен бул сабактын иштелмесин көчүрүп алып, Word текстик процессоруна коюп колдоно берем.